Президент ушул мектепти курдум эле 22-жылы. Мунун экинчи этажыга да расчет алып кургандек, мына биринчи этажын курдук. Бүгүнкү күндө да көйгөй болуп атат, 3000 болуп калды. Акылдуу мектептер курулуп атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушунун үстүнө экинчи этажын ула берсе кандай жакшы болмок. Мен эми ушуну кайрылып кетет элем. Анан бул мектептин таржымалы аябай, мына азыр бүгүнкү күндө бар жокто ар түрдүү сөздөр болуп атат. Баардыгы талапка жооп берет. Экинчи этаж улап кеткенгечи. Дагы бир жолу кайрылат элем. Муну жеткирем деп иш жеткире албадым. 5 жыл, почти 2023-төн мен ушуну жеткирем дедим эле да. 2024 делегат болуп барбам, жеткире албадым. Курултайга делегат болуп. Именно шу айылда мени без альтернатив жөнөттү. Ушу мектептин немесин айтып чечип келесиң деп бардым. Мен курултай баягы максатыга жетпей калдым да эми. Ал жерге сөз тийген сүйлөп калат экен, эми сөз тийсе 1 мүнөттү президент менен ташыйып мактайт. Анан калган деле мүмкүн болуп калса жеткирип калат элем да. Анан калып жетпеген, жолу калбаган министрликке калып 2 күн министрликтин дарбазасы ачылып турат дегенди калып да калдым. Эмесе даяр самолет менен келе берсем де болот. Кече жакында эле көрдүңөр го, мына кечеги курултайда ким шайлоого катышты десе бардыгы кол көтөрдү. Президент алдады да. Бардыгы кол көтөрүп атат. Ошо менде тактасын, именно барып калып да даже үнүм жетпеди да. Мына бүгүн 3-4 жолу кайрылышым. Урматтуу президент, ушу мектепти мамлекеттин балансын өткөрүп, ушул мектеп толук кандуу мектеп болсун. Азыр технология жетишкен, келип текшерсин канча балга чыдайт. Мен бардыгын по наука баягы неме менен салганмын, проект менен салганмын. Анан ар түрдүү сөз болуп атат. Бирөөлөр жүрөктү оорутат экен, бир 7 миллион 400 миңге малкана салып турду деген бир строительный компаниялар мага неме жазып атат. Эми келип көрсүн. Эгер мүмкүн болсо, ушу биздин мектептин экинчи этажында ушу мамлекеттин эсебинен болсо да ула берсе жакшы болмок. Себеби арматуралар кесилбей турат. Наракка алып кеткенге. Эгер андай деле андай чоң сумма болсо 8 миллион берсе, 8 миллион берсе. Мына азыр мектеп турат. Мына директордун комнатасы. Наракта завуштун комнатасы. Мен мына шу Кыргызстанда жок мектеп кылам. Эрге 4 класс салып турам, эрге неме салам. Күнөскана. Же болсо ботанический сад болот. Стеклянный. Экинчи этажы? Экинчи этажы. Мына биринчи терезе директор отурат экен. Директор, себеби азыр анча-мунча жерде пол эмес да. Мунун баягы кызыл карагайдан полу, кызыл карагайдан. Канчасы келип көрүп кетип атат. Мына ушундай көтөрөт элем экинчи этаж. Экинчи этаж же күнөскана же ботанический сад болот эле. Полный стеклянный болот. Алдыбы? Алды. Арты класс болот, да? Аркасы 4 класс болот. Кайра 120 миң. Аны өзү сыйып койгонсуз. Ол уже сакталып жүрөт. Өзүм анан только мен чыйганым өтпөйт. Аны адистер чыйыш керек. Ал адистер деле ошо баягы Сизде эле 2 бут архитектор, менде эле адам же жон 2 башы жок, 5-6 колу жок. Ошолор кылганды, мен деле кылдым. Мына келип текшерип көрсүн. Дагы бир жолу ушуну карап койсо жакшы болмок.